Каржы министрлиги алдыдагы жылдары бюджетти толук программалык негизде жүргүзүүнү пландап жатат. Бул каражат бөлүнгөн министрлик мекемелердин ишинин натыйжалуулугун арттырып, каражатты максатка ылайык жана үнөмдүү пайдаланганга шарт түзөт. Бюджетти программалык негизде жүргүзүү ыкмасы буга чейин пилоттук негизде саламаттыкты сактоо министрлигине жана транспорт министрлигине киргизилген. 3 жылдан бери сыналып жаткан долбоор ийгиликтүү деп табылып, Каржы министрлиги 2022 жылдан тарта бардык мекеме ишканаларды каржылоону программалык негизде жүргүзүүнү пландап жатат. Бүгүн өткөрүлгөн тегерек үстөлдө адистер эл аралык эксперттер менен бирге программанын ишке ашырылышы жана анын натыйжалары тууралуу пикир алмашышты. Программалык бюджетте именно ошол министрликтердин жана мекемелердин жетекчилерине кандайдыр бир өзүнүн кыймыл аракетинде, мындай айтканда, бир аз эркиндик берилет. Булар бир мекеме өзүнүн коюлган багытына, өзүнүн коюлган максатына ошол жетиш үчүн ал ошол берилген акчанын бюджеттин ичинде өзү кимиси приоритеттүү болсо ошол жакка колдонуп и ошол буларга коюлган индикатор, ошол коюлган максаттарга жетүүнүн аракетин көрөт.